Чоң рахмат. Урматтуу ушул долбоор боюнча чыгып аткан өкмөттүн өкүлү, сизге суроо. Мейли, бул каражатты алалы. Ошондо бул долбоордун алкагында турак жай курулушу Кыргызстандын ар кайсы аймактарында жайгашкан 7 шаарда Бишкек, Баткен, Жалал-Абад, Ош, Токмок, Талас, Караколдо жүргүзүлөт. Эмне үчүн Нарын кирген эмес? Аз карадым, кээ бир жерлерде 5тен, кээ бир жерлерде 3төн курулат экен. Бирок Нарын такыр кошулуптыр да, бир облус кошулбай калыптыр. Эмне үчүн, эмне себеп болду ошого? Бизде деле ошондой суроо болчу. Биз это по итогам анализдин результаты менен чыкты да, то есть потребность менен. Элден журттан талап, Нарын суук деп адамдардан талап жок бекен. Нуржигит Кадырбекович деги мамлекеттик ипотека компания Нарын эмне үчүн кирген жок болсо, Нарында уже ушул жылы бизге өз каражаттар менен ошо курулуш иштерин баштайбыз да. Ошон үчүн, Андай жакшы, Нарында канча үй түшөт быйыл, Кудай буйрса? Ошо сиздердин өзүңүздөрдүн каражатыңыздар менен. 216 батир болот, болсо 4 блок боюнча 9 этаж үй. Чоң рахмат. Сатылганда $550 сатылат экен метр чарчысы, чарчы квадрат. Ошо болжол менен ошо $550 болот. Эми сиздерге суроо, сом менен белгилейсиздерби бааны же доллар менен белгилейсиздерби? Сом менен сөзсүз түрдө. Бирок силер карызды доллар менен алып атпайсыңарбы? Кийин инфляция болуп кетсе эмне кыласыңар? Анткени бул кредитти кайтарып төлөш керек. Биздин акча бастырган заводубуз жок, асмандан жаабайт. Ошо элден алган акчаларды которуп бересиздер. Бирок Кудай бетин ары кылсын, 2-3 эсе акча күчү кетип, инфляция болуп кетсе эмне кыласыздар сом менен белгилесеңиздер? Анткени карызды доллар менен алып атасыздар, туурабы? Бул валютный риск боюнча бул ошо финанс министрлиги менен ошо бирге иштейбиз. Министрликке жооп бересиңерби? Валюталык тобокелчиликти мамлекеттик ипотекалык компания өзүнө алат. Бирок азыр ошо мамлекеттик ипотекалык компания менен сүйлөшүүлөр болуп атат. Ошо тобокелчиликти ким алышы мүмкүн деп. Түшүнөм. Мамлекеттик ипотекалык компанияда канча киши иштейт? Азыркы учурда 80 киши. Ошо 80 кишинин айлыгы, 80 кишинин кирешеси ушул жерден болуп атат. Мына ушулдан түшкөн киреше менен булардын айлыгы чыгат да. Бул өзүнчө бир коммерциялык ишкана сыяктуу эле. Ушундай курулуштарды курат, үстүнө үстөк акча кошуп, ошону сатып, ошондон түшкөн киреше, туурабы? Ошон үчүн мамлекеттик ипотекалык компанияга бул маселени таштай албайсыздар, бир ойлонуп көрүңүздөр. Бирок бул жакта доллар менен белгилепсиздер. Мыйзам боюнча сом менен кылыш керек. Өзгөчө мамлекеттик мекемелер, жеке сектор болсо мейли эле. Ушул жагын бир ойлонуп көрүңүздөрчү. Мага анан жообун берип коюңуздар. Азыр түшүнүп атам, жообуңуздар жок экен буга. Анан кийинки суроо. Мына бул жерде жазылып турат. Менин алдымда турат. Ушул 69 миллиондун 61,5 миллиону гана, 61 миллион 500 миңге гана курулушка кетет экен. Калгандары дагы деле консультациялык кызмат көрсөтүү 2,1 миллион. Ал жанагындай акыл үйрөтөт, анча керек, мынча керек деген акылдар келет, ошолор 2,1 миллион алып кетип атат да. Анан инвестиционалдык потенциалды өстүрүү 3,2 миллион кетет экен ага. Техникалык жардам жана жеткиликтүү турак жай өсүү стратегиясын, жол картасын жана субсидия схемасын иштеп чыгуу боюнча дарыметин жогорулатуу. Баягындай түшүнүктүү сөздөр да, с точки зрения банальной эрудиции я бы не отрицал имус парадоксальных тенденций деген эле сөздөр булар. Эч ким түшүнбөйт, өзүңөр деле түшүнбөсүң керек чындыгында. Ушунча акча эмне үчүн мындай кетип калып атат да? Бул ушул алган эле 7,10 канча болуп атат? 7,5 миллионго деле сонун бир 1-2 үй бүтүрсө болот да. 1-2 үй деп коем, бир 7,5 үй бүтүрсө болот, орой айтканда. Эмне үчүн ушундай шарттар менен макул болуп атабыз? Бул негизги шарттар бул ошо эң көп каражат болсо ошо IT инфраструктурага кетет. Бул ошо ислам принциптер менен бөлгөн отдельный ошо учет болуш керек. Ошого программный обеспеченияга ошо каржы кетет. Андан сырткары бул ошо консультациялык чыгымдар болсо консультант тарабынан бул көзөмөл ошо курулуш иштерин көзөмөлдөйт да. Курсагың ачып барсаң, бир кафе турса, ичине кирип барсаң, кафеден тамак ичем деп, анан
спорт зал болсо же боксерлор машыгы болсо таң каласың да, сыртында кафе ичинде боксерлор экен деп. Ошол сыяктуу эле болуп атат бул. Аты ислам, заты ислам эмес болуп атат булчу. Мына мисалы бергендер дагы процент алат. Анан мына жазылып турат өзүңөрдүн эле берген справкаңарды карасаңар, субкредиттөө деп турат. Карасаңыздар, вакалах бил иститмар келишими мамлекеттик ипотекалык компания менен жергиликтүү өнүктүрүш банктарынын ортосунда субкредиттөө келишимин түзүү үчүн колдонулат. Кредит бир берилип атат процент менен, силер аласыңар да дагы бир көбүрөөк процент менен бересиңер. Мына 6-10. Субкредиттөө 2 жолу ислам деген шарт бузулуп атат да. Ошого бир маалымат берип койгулачы, ислам өнүктүрүү банкы деген жөн гана ошо ислам мамлекеттеринин эсебинен түзүлгөндүгү үчүн болобу же ислам шарттарын аткаргандыгы үчүнбү? Ошого бир так маалымат берип койгулачы. Болбосо эл журт туура эмес түшүнөт, мына силер айткан мактаган ислам ушундай деп андан кийин жанагындай оозуна ал жетпегендер бар. Анан башташат анан. Жөн гана ошо ислам динин тутунгандар, азыр дүйнөдө ислам мамлекети жок. Ислам динин тутунгандар көбүрөөк жашаган өлкөлөрдүн эсебинен түзүлгөндүгү үчүнбү же чындап эле ислам шарттары мененби? Ким мага так суроо бере алат ушуну? Жооп бере алат ушу боюнча. Нуржигит Калыбекович, бул экинчи компонент, бул 10 миллион доллар, бул болсо курулуш иштери эмес, бул ошо бизде ошо мыйзам чегинде улуттук банк коммерциялык банктарына ислам терезелерин ачкан. Ошол ислам терезелери аркылуу ислам принциптери менен ипотекалык насыя берилет. Ошо 10 миллион доллар деп ошого бөлүнгөн. Бул ошо ислам өнүктүрүү банкынын бир табабы болду. Курулуш иштери эмес, бүт курулуш иштери эмес, тиги банк аркылуу дагы берилет деп ипотеканы. Азыр менин суроомо жооп бере албадыңыздар, түшүнгөн жоксуздар го дейм. Албетте сиздер ислам боюнча, ислам финансылоосу, каржылоосу боюнча адис болгонун түшүнбөй эле болсо керек. Мындай бир кордоп айткан жокмун, негизи эле объективдүү жагдай ушундай. Макул, мунун аты дагыбы, заты дагыбы деген суроого жооп алган жокмун да. Эми ким курат, эгер Кудай буйрса ушул акчаны алып калсак? Жеке компаниялардын ортосунда тендер болобу, же бир силер туруктуу келишим түзгөн бирөө жарым барбы? Бул ислам өнүктүрүү банкы боюнча тендер аркылуу өткөзүп, ошо жеке компаниялар ким утса ошол кура алат. Тендер менен болот экен да буйрса. Ошо мына караңыздар, эмнеге мен сурап атам? Дагы турат мына күтүлбөгөн чыгашылар 1,02%. Андан кийин баштапкы окутуу семинары. Биздин компаниялар үйлөрдү бийик кылып куруп атат. Аларга 50 000 доллар менен кимди окутасыздар? Ушулардын баардыгына бир түшүндүрмөлөр болсо жакшы болот эле да. Баштапкы окутуу семинары дейт. Ошо окшогондор менен эле кетип калат акча. 50 000ге орой айтканда бир ошол үйдүн ичинен 2 квартира, 1,5 квартира бүтүп атат да. Не дейсиздер буга? Бул окутуу тиги ислам өнүктүрүү банкынын стандарттары каржылоо берген убагында келип туруп тендер кандай өткөрөт, кандай принциптери бар, ошонун баарын обучающий семинар катары өткөзөт. Андан сырткары ошо күтүлбөгөн чыгымдар ошо макулдашуу боюнча бул курулуш иштерине жумшалат. Мамлекеттик эмес жеке компаниялар курулуш курганда эмне үчүн турак жай, батирлер кымбат болуп атат, анткени алар жерди сатып алат. Мамлекеттик ипотекалык компанияга жер бекер түшүп атат, акысыз да. Бирок ошондой болсо деле мындай баасы биз болжогондон кымбатыраак болуп атат. Эмне үчүн? Бекер, билесиз да, жер сатып алганга аябай көп акча кетиришет жеке компаниялар. Ошон үчүн аны да кошот. Тиги баасын сатып аткан мезгилде. Сиздерге бериле турган жер бекер, бирок эмне үчүн мындай биз ойлогончолук арзан болбой атат да. 550 доллар деле оңой акча эмес. Азыркы учурда ошо курулуш материалдары кымбаттаган, орточо эсеп менен 550 доллар, ошо 500-550 доллар азыр ошо себестоимость катары болуп калган да. Бул жердин баасы кирбейт бияка. Анда дагы бир суроо, албетте 1875 адам үй бүлө, адам дебейин, үй бүлө батирлүү болот экен, бул абдан керек, мейли. Эми жок болсо эмне деп коет эле, кубарыңа кайрыласың деп коет. Колдосо колдоп берели, бирок мына аталышын өзгөртпөйсүңөр. Ислам өнүктүрүү банкынын ортосундагы шарият стандарттары боюнча жеткиликтүү турак жайды каржылоо макулдашларынын долбоору. Мен алым эмесмин, бул жердегилер бир да алым эмес, бирок баардыгы түшүнүп атат, бул жерде шарият стандарттарынын сысы да жок да, шысы дагы жок. Аталышын өзгөртсөңөр болобу? Биз ислам банкы менен сүйлөшөлү. Сүйлөшүңүздөр, атын өзгөртүңүздөр, мейли.
Эми айла жок, алып курсаңар кургула. Бирок ислам стандарттары боюнча деген сөздү такыр колдонбош керек бул жердечи. Мисалы, билбейм эми, Асан келсе Нурбек келди деп айтпайбыз да, туурабы? Нурбек деген ушул деп. Бир тамашаны көрдүм эле. Бир фокусник мен Майкл Джексон боло алам деп. Анан бияка кирип эле кайра чыгат. Кана Майкл Джексон десе, мына паспорт, менин атым Майкл Джексон дегенге окшоп калып атат да бул. Ошол сыяктуу болбосун. Атын өзгөртүңүздөр. Чоң рахмат.